Биздин негизги максатыбыз балдар ахирет, бул дүйнө убактылуу нерсе. Иннамал хаяту дуnya лаибу ва лаху. Бул дүйнө болгону оюн, күлкү, тамаша, кийин чыныгы жашоо ахиретте башталат. Эми чыныгы жашоо кимге берилет десе, Кур'ан-ы Каримдеги ахыркы аятта вал акибату лил муттакин. Вал акибату лил муттакин. Акибет чыныгы жашоо эң жакшы сый Алланын астында муттаки, Алладан корккон адамдарга берилет дейт. Ошон үчүн бул дүйнөнү уламалар дүйнө арызый дүйнө дейт. Ал эми ахиретти чыныгы жашоо дейт. Балким Маулана Ашраф Али Танави рахматуллахи алейх ахиретти ватаны асли дейт. Китептерди окусаңар керек, ватаны икама, ватаны асли деп. Окугансыңарбы? Адамдын ар бир адамдын өзүнүн туулган жери болот, анан вактылуу жашаган жери болот. Туулуп өскөн жерине ватаны асли деп айтылат. Ал адам ал жерде мусафир болбойт. Экинчиси ватаны икама болот. Вактылуу бир жерде туруп турат, ватаны арызы. Анан Ашраф Али Танави рахматуллахи айтат, дүйнөдөгү адам баласы жашаган жер ватаны икама дейт. Мусулмандын ар бир мусулмандын аслы ватаны, аслы мекени, бара турган жери бул мекен ахирет. Баарыбыз дүйнөгө мусафирбиз. Мусафирханага келгенбиз. Эртең чыныгы баарыбыздын бара турган жерибиз бар. Ал мекен чыныгы биздин мекенибиз, аны маканул асли деп айтылат. Мына ошону ахирет деп айтылат. Ошон үчүн шейх бир китеп жазган. Шаукул ватан деп. Китептин аты Шаукул ватан. Мекенге болгон кызыгуу деген сөз. Ошол жерде бүт Кур'андагы, хадистеги, бүт аяттарды, дуаларды, хадистер топтоп, ошол китепти окуган сайын ахиретке болгон адамдын кызыгуусу пайда болот. Ошон үчүн мусулмандардын чыныгы өзүнүн ватаны бар, мекени бар. Ошол мекенди унутуп калган үчүн Шейх Атай Шаукул ватан деп не кылган китеп жазган. Балким бул китеп жазганга себепкер болгон нерсе ошол учурда балдар азыркы окшоп бир оору болгон, бир ваба болгон. Азырдагы мына 2 жылдан бери жүрүп атпайбы оору? Ошондой бир оору болуп, элдердин көбү кырылып калган. Кырылып, элдер коркуп жашоодон өлүп калсак болду, эми ушу менен жашоо жок экен деп үмүтүн үз баштаганда шайх не кылган? Ошол мусулмандардын абалын көрүп, Шаукул ватан деп не жазган, китеп жазган. Түшүнүңөрбү? Мекениңе болгон шоук, мекенге болгон кызыгуу, сени кыжырат болбо, өлүп калсай да жок болуп кетти ойлобо. Сен вактылуу дүйнөдөн чыныгы өзүңдүн үйүңө, ватаны аслиге кеттиң дейт. Түшүнүңөрбү? Ватаны аслиге, негизги мекениңе сен кеттиң. Ошого даярдык кылгыла деген маанада шейх китеп жазган. Демек, ар бир адамдын бул дүйнөдөгү жашоосу вактылуу гана жашоо, бул мекен арызый жашоо. Мекен түбөлүктүү жер эмес. Түбөлүктүү жашоо бул ахиретте болот. Мына ошону Аллах субханаху ва таала айтат: "Тилка дарул ахира." Тиги жашоодо, чыныгы үйдү биз naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Ал жашоодо биз кимге беребиз? Эки сыпатын айтты. Жердин бетинде бузукулук кылбаган, элдерди урбаган, элдерди тоногон эмес, зулум кылбаган, Кудайдан корккон адамдарга жана жердин бетинде текеббир болбогон, кибирленбеген адамдарга Алла Таала ошол ахиретти беребиз деген. Бул балдар үй дегенде түшүнүп алыш керек. Адам менин үйүм дейт. Үй деген хакыйкый үй ушундай үйдө айтылат. Андан сен чыкпайсың. Эч ким сени кууп чыкпайт. Чыгып да кетпейсиң. Ушул сенин үйүң. Сен бир жерге барып, бирөөнүн үйүнө кирсең, ижарага алып кирсең, сени бир айдан кууп чыгат, мөөнөт бүткөндөн кийин кууп чыгат. Ал сенин үйүң эмес, бактылуу үй. Ал эми бир үй бар балдар, ал түбөлүккө кала турган үй. Ана дүйнөдө жашап атабыз, баарыбыздын үйүбүз бар, үйүбүзгө барып жашап атасың. Бирок бир күн келет, үйүңдөн чыгасың. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жаның алынгандан кийин үйүңдөн ошол эле сенин балаң, бир туугандарың, үй бүлөң, аялың кошуп туруп сени чыгарып коюшат. Көп болсо 24 саат турасың. Дүйнөнү топтодуң, 24 сааттын ичинде эми сасып кетпесин, жаман болуп каласың, тезирээк көмгүлө деп апарып не кылат? Көмүп салат. Бул сенин арызый үйүң эле. Эртең бейишке Алла Таала барып насип кылсын, бейишке барганда ушундай макам болот. Ал жерде халидина фиха, абада дейт. Эч ким сени кууп чыкпайт. Ал жерде түбөлүккө каласың, эч ким сени кууп чыкпайт дейт. Дозокто түбөлүк, бейиште түбөлүк. Ошондуктан Алладан коркуш керек. Негизги мусулмандын бара турган жери бул бейиш. Аллах баарыбызга насип кылсын. Фирдаус насип кылсын. Ал жерде түбөлүккө болот. Эч ким сени кууп чыкпайт. Мөөнөтүң бүтүп калды дебейт.
Kim kirgen bolsa faqat faz. Wa man dakhala faqat faz. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal janna faqat faz. Wa man zuhziha 'anil nar. Kim tozoktan alыс bolsa wa udkhilal janna beyişe girse faqat faz. Al adam igilikке жетти, бактылуу болду деген. Ошондуктан чыныгы жашоо биздин баарыбыздын үмүт кылган, арзу кылган нерсебиз ахирет. Бул дүйнөдө 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл, 80 жыл бактылуу гана жашоо, ошо менен өтүп кетебиз биз. Чыныгы баратыган биздин үйүбүз некен балдар? Ахирет. Мына азыр алыстан келгенсиңер, үйүңөрдү сагынып атасыңар, ар бир инсандын сагынуусу болот. Үйүнө болгон, туулган жериге болгон сүйүүсү болот. Бул бар нерсе. Бирок бул үй бүлөбүз дагы, турган жерибиз дагы некен? Вактылуу гана, сафарга гана келгенбиз. Чыныгы баарыбыздын эңсеген нерсебиз не болуш керек? Ахирет.